Assalamu alaikum, hurmatli көрүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан жолугуп жатканым үчүн абдан кубанычтамын. Бул биздин 9-бөлүк видеобуз. Бүгүнкү темабыз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сабырдуулугу жана адамдарга болгон боорукерлиги. Аллах Таала жараткан эң улуу кулдардын бири болгон Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам ар дайым сабырдын, кечиримдүүлүктүн жана боорукерликтин үлгүсү болуп келген. Ал кыйынчылык, шылдың, жаман сөз, таш боор мамиле көргөн күндөрдө да чыдамкайлык менен жооп берген. Эч качан өч алууга аракеттенген эмес. Тескерисинче душмандарына да жакшы тилеп, аларды туура жолго чакырган. Биз үчүн эң чоң сабак жашоодо кандай кырдаал болбосун сабыр кылып, жүрөгүбүздү тазалык менен сактоо. Ар бир адамдын кемчилигин кечирип, жакшы мамиле кылуу. Бул Пайгамбарыбыздын жолун улантуу. Сабыр менен жашаган адамга Аллах чоң жакшылыктарды берет. Ошондуктан ар бирибиздин күнүмдүк жашообузда сабырдуу болуп, башкаларга боорукердик менен мамиле кылууга аракет кылалы. Бул бизди дүйнөдө да, акыретте да бактылуу кылат, иншаллах. Эгерде бул видео сизге жакса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылууну унутпаңыздар. Сиздердин колдооңуздар мен үчүн абдан чоң дем берет. Көрүп бергениңиздерге рахмат. Кийинки видеодо жолугушканча аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.